Президент өзү айткан сөзүн аткара албай атабы же кандай билбейм. Мен только карапайым элдерди карайм деп айтканда, бирок наоборот кайра карапайым элдер кара албай эле калып калдык окшойт деп атам. Уже элдер же Жапаров кандай унутуп калдыбы? Депутаттар келет, көп эле сөздөрдү айтып кетет. Көп эле убадаларды берет, бирок аткарылбай келет. Өлүп деле калды. Көп адамдар өлүп калды, скорый келбейди элечи, эмне Кудайдан дейинчи. Эсиңиздерде болсо 2021-жылдын 13-августунда президент Садыр Жапаров жер участокторун трансформациялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган мыйзамга кол койгон. Президенттин расмий сайтында жарыяланган маалыматта мыйзам турак жай куруу пландалбаган жер тилкелерине үй салып алган жарандардын бир топ жылдан берки көйгөйлөрүн чечүүгө багытталгандыгы айтылган. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорты жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Кимде ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт беремин. Элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин бергиле тех паспорту менен. Мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык, министрлер кабинети үстүздөгү жылдын март айында Кыргызстанда басып алып турак жай куруп алган 30 000 гектар жерди документтештирүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Анда Бишкек шаарынын 44 жаңы конушунда мыйзамсыз курулган 6382 үй бар экендиги айтылган. Ал эми биздин редакцияга Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан жаңы конуштардын бири болгон Адилет конушунун тургундары 15 жылдан ашуун убакыттан бери жашагандыгына карабай, ошондой эле президенттин тапшырма бергендигине карабай эч кандай жылыш болбой жаткандыгын, документ ала албай жаткандыгын айтып кайрылышкан. Алдыда ушул тууралуу кененирээк баяндайбыз. А сиз болсо бул видеого лайк басыңыз, өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз жана башкаларга бөлүшүп коюңуз. Ошондой эле өзүңүздүн кандайдыр бир көйгөйүңүз болсо, экрандагы бул WhatsApp номерге жазсаңыз болот, кайрылсаңыз болот. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Бул Адилет конушу деген 2006-жылы берилген элдерге. 2006-жылдан бери түптө өлүп, 15 жыл, 16 жыл болуптур. 16 жылдан бери бул жерде жашаган элдер эч кандай жардам ала албайт мамлекеттен. Көбүнчө мыйзамсыз жер деп мындай неме кылышат да. Мыйзамсызсың, кайерге барсаң да мыйзамсызсың деп кабыл албайт. Азыркы күндө ушу документ эле керек да бизге. Документтен эле кыйналып турабыз. Документке муктажбыз. Депутаттар келет, көп эле сөздөрдү айтып кетет. Көп эле убадаларды берет, бирок аткарылбай келет. Тетиги акайып кеткенде ушул жакка келгенбиз. Анда кийин Байкиев кетти, Сооронкулов кетти, Атамбаев, эми мына аябай баарыбыз колдоп, ишенип, тим эле күнү түнү уктабай мына Жапаровду сайладык эле, Садыр Жапаровду. Ушул киши аябай уктабай калган, мына ушу батабыз тийсин, жакында документ алат экенбиз деп эле сүйүнүп атсак эле, мына апрель айы дедиле, апрелден бери жок. Андан кийин май айы деген, андан бери жок. Президент өзү айткан сөзүн аткара албай атабы же кандай билбейм. Кечигип атат. Ушу эмне себептен кечигип атат? Эч бир пропискасы жок, аябай кыйналып бир чоочун адамды айтат. Кытайдан келгендей эле мамиле кылышат. Чоңдорго барсак, силер деген улам мына биз ушу быйыл эле Садыр Жапаров келген эле канча аким алмашты, канча губернатор алмашты, бул айыл өкмөттөрү деген канча ушу жакынкы эле бир айдын ичинде эле 2-3 айыл өкмөт алмашты. Улам эле барып бирөөсүн айтабыз, анысы тааныбайсыз дейт, улам кайра барасыз. Ушу 15 жылдан кери биз ушунчалык аябай кыйналды ушу жерде. Садыр Жапаров жаңы президент болгондо аябай сүйүндү эле, айтканы эсимде да, мен таң аты уктабай чыктым, ушу элимди ойлоп дегенде эле документ чыгат дегенде биз да ушундай сүйүнгөнбүз, уктабайчы. О, биздин Кудай Садыр Жапаровду ылайым, Кудайым өзү жиберген турбай мына десек, ал киши деле кандай кичине эмне болуп атат билбейм, чыгарбай атат да. Мен кызым төрөлгөндө 3 жыл кызым төрөлгөндө эле очередке турганбыз, садик электронный очередке. Быйыл араң жеттик мартта. Марттын 9-нан баштап бардык. А баламдыкы дагы деле жок. Балам уже 6-га чыкты. Жок, очереди жетпейт. Эми ошо азыр мектепке бере турган болсок дагы, ошо кайсыл жерде жашасаң пропискаң аркылуу беришиң керек экен. Мен келечекке берейин десем, мен бере албайт экенмин азыр ал жаккачы. Себеби ал жакта биздин немебиз жок да. Пропискабыз жок. Аны ошо баламды кайсыл жакка беришимди дагы азыр ойлонуп турам, чындыгындачы.
Садыр Жапаров немесин аябай кубандык эле, чындап элечи, баары эле бүт эле баары мыйзамдашат дегенине. Апрелди күттүк, бирок бир дагы бийликтин өкүлү басып келип даже сураганга эми. Анан дагы калат окшойбуз деп, анан кийин айла жок, ушу сиздерге кайрылып, сиздерден жардам сурап атабыз, ушу бийликтегилерге жеткирип берсеңиз деп. Кабыл алууга барсак, азыр деген эме менен жаап калыптыр эшиктерин. Пульт мененчи кире албайт экенсиң ал жаккачы. Өтө кыйынчылык болот. Балдар көбөйгөн, окуучу аябай көп. Адилеттин өзүнө эле бир мектеп керек да азырчы. Ушунчалык көбөйгөн. Балдарыңыздар мектепке кайсыл жака барышат азыр? Акбатага барышат. Шаардын бардыгы Акбатанын мектеби кичинекей, даерге батпайт. Көп болсо бир 100гө жакын бала барса, батса батат да, калган бүт шаардын бардык жерине барат. Өтө кыйынчылык менен барышат да. Эң чоңойгой мектеп, анан биздики тез жардам скорый помощь. Өлүп деле калды. Көп адамдар өлүп калды, скорый келбейди элечи, эми Кудайдан дейинчи. Өтө көп кыйынчылыкты өткөрдүк да. Хотя бы могу жерге жылып койгула, центральныйга ушуга алып чыгалы десек да келбейт скорый. Азыркы тапта сиздер каяка карайсыздар? Эч жака карабайбыз. Аламедин районуна карайсыңар, жер дейт. Деп айтылат. Сөз түрүндө. Бирок документтик деңизде эчтеке жок. Эчтеке жок. Шайлоо болгондо келишет. Бар жогу келишет, бардык убаданы беришет, бүт бар жогу курулат бизде шайлоо убагында. Скорый да кирет, бар жок болот да, анан ишен азыр ишенбейбиз действительно, потому что буну 15 жылдан бери баштан өткөрдүк.